Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн карап аткан маселе өтө татаал. Мына бизге өкмөт айтып атат 20% ансыз деле жоголду, 40% жоголду деп. Туура суроо коюп атабыз. Ким жооп берет ошо жоголгон үчүн? Конституция 12-чи беренесинде так жазылып турат. Бүт байлык элдики, эч ким ага коротконго укугу жок. Туура айтып атат кесиптештерим. Эгер биз ар бирөөбүз бир ката кетирсек, биз жоопко тартылабыз. Ал эми чоң ири ишкана, бюджетке таасир бере турган ишкана мыйзамды бузуп, мөңгүнүн жарымын жоготсо, ишмердүүлүгү атайын эмес, конечно, ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча эч кандай жоопкерчилик жок. Суроо мындай болуп атат. Бүгүнкү берген сунуш өкмөттүкү, суу кодексине өзгөртүү киргизилген. Кимдин сунушу? Кумтөрдүкү же өкмөттүкү? Ушунча жыл мен мыйзам чыгаруу системада иштеп көрө элекмин. Бир мөңгү жөнүндө мыйзам жазганды. Мыйзам негизги бул правоотношение карайт. Коомдо эмне болуп атат? Көч караш мамлекеттик кандай болот? Жарандын милдети кандай? Ал эми паланча мөңгүгө уруксат берилет деген мыйзам түпкү тамыры менен туура эмес. Эртең ушул мыйзам күчүнө кирсе, мөңгү жок болгондо биз кайра мыйзамды жокко чыгарабызбы? Мөңгү жок болот да. Ошондуктан бул көрүнүп турат. Орусча айтканда красными нитками шиты интерес определенной компании. Мен түшүнүп турам. Жогорку Кеңеш сиздерге тапшырма берген. Ошол кумтөр иштеш керек. Жыл сайын бизге 6 миллиард акча берип турсун салык катары. Бирок бар жок деле такыр эле жүгүнүп бериштин кереги жокму? Мен ойлоп атам. Андан көрө өкмөт кошташ мамлекет менен мамиле түзбөйбү жакшыраак, жылуураак, жакын кошуна менен. Бир компания менен жолду издешиңер керек. Мен ойлоп атам, урматтуу кесиптештер, бул жерде Жогорку Кеңешке жүктөштүн кажети жок. Өкмөт өз жол жобосун тапсын. Мыйзамды өзгөртүүгө туура эмес. Бул мөңгү. Кылымдан бери турган, сакталып турган, көбөйүп турган мөңгүнү мына 50% азайтып, бүгүн эми калганда уруксат берели деп. Анан мөңгүнү көчүрөбүз деген сөздө эми бул кичинекей балдар ишенсе ишениши мүмкүн. Планетада өзгөрүлүп баратат, жыл сайын жылуулап баратат. Каякта көчүрөсүңөр силер? Эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо, анда мөңгүлөрдү аралап туруп эле сарайга тыгып таштагыла, керек болгондо эритесиңер. Суу сактагычка суу башта бересиңер. Анда жомок сөт токтотолучу. Мөңгүнү көчүрүп койсо эчтеке болбойт деп. Товарищ Рыскулов, вы что-то из области фантастики говорите. Глетчер деген. Глетчер кыргыз тилинде жок андай сөз. Орус тилинде де жок андай сөз. Башка бир кыргыз тилинде дал келе турган сөз тапсаңыз, эрибей турган муз деп койсоңуз, анда ойлонуп калабыз. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, мен сиздерден сураган элем, бул мыйзамды биз колдошубуз керек. Тескерисинче биз өкмөткө тапшырма беришибиз керек. Азыркы иштеп турган мыйзам негизинде жолду тапкыла иштеткиле. Кантип иштетесиңер? Өкмөт айланан өкмөт, силердин айлыгыңар алып атасыңар, милдетиңер ошол. Биз ушул жерде Жогорку Кеңеш сиздерди августта бекиттик. Иштегиле. Мына да сиз берген негиздеменин ичинде байкасаңар, бир Жогорку Кеңеш дал поручение правительству организовать бесперебойную работу кумтора. Что Жогорку Кеңеш виноват болот дагы эле? Андай шылтоо бербегиле. Эгерде сиздер биздин бардык берген тапшырманы ушунчалык аткарсаңар, Кыргызстан гүлдөп кетмегиле. Себеби бул жерде жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат. Демек биз менен бөлүшөбүз деп атат. Жок, ар бир өзүнүн тармагы боюнча жооп бериш керек. Аткаруу бийлик өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек мойнуна. Чечимди издегиле. Мен сураган элем, кайра ушул мыйзамды кайтарып өкмөткө тапшырма берели. Тапкыла жолуна. Келишим менен тапкыла. Урушпай, талашпай. Бирок 50% мөңгүнү жокко чыгарган себепкерди таап туруп жоопкерчиликти изилдеп көргүлө. Балким ошо тармакта иштеп бирдикке келип каласыңар. Анан бир ишкана үчүн мөңгүнү талкалагыла, тоонун талкалагыла деп чечим кабыл алыш менимче бул саясий жагынан да туура эмес болот, экономика жагынан да туура эмес болот. Мен сиздерди урматтуу кесиптештер чакырат элем, ушул мыйзамды кайтарып өкмөткө башка жолун издеп көрсүн деп тапшырма берели. Рахмат.